кооперативдер жөнүндө мыйзамына киргизүү тууралуу өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу бул мыйзам биринчи окууда каралып жатат. Концепция. Баяндамачы Сыдыков Оразбек Кадырбекович. Министрин юстициянын орун басары. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Далбаевич. Алдыңыздарга сунушталып жаткан мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын кооперативдер жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу. Бул мыйзам долбоору өзүңүздөргө маалым болгондой, турак жай кооперативтеринин айланасындагы маселелерди жана ошолорду жөнгө салуу үчүн, аларды чечүү үчүн иштелип чыккан. Бул мыйзам долбоорун жазууда юстиция министрлиги жана башка мамлекеттик органдар менен жана ошондой эле кооперативтердин ассоциацияларынын өкүлдөрү жана алардан жабыркалган жарандар жана кызыктар тараптардын катышуусу менен өткөн жылы бир 10дон ашык жолугушууларды өткөзүп, сунуштарды өткөзүп, анан мыйзам долбоору иштелип чыкты. Бул мыйзам долбооруда негизинен турак жай кооперативтерин жөнгө салуу болуп саналган. Бул жерде бир маселе эске алынды. Азыркы редакциядагы мыйзам 2004-жылы кабыл алынган. Деги эле кооперативтердин жалпы түшүнүгүндө бизде Кыргызстанда коммерциялык жана коммерциялык эмес деп эки түр кооперативтер колдонулат. Турак жай кооперативтери бул коммерциялык эмес уюм катары түзүлгөн, бирок жанагы коомубузда болуп чыккан маселелердин, алардын айланасындагы кызыкчуулар негизинен бул мыйзамдарды түзүүчү жактардын дагы так мындай аларды аткарууга албагандыктан жана мүчөгө кирген жарандар дагы мыйзамда көрсөтүлгөн механизмдер менен мүчөлүккө кабыл алынып жөнгө салынбастан баягы кээ бирлери кайдыгер кароо менен, кээ бирлери үстүрттөн кароо менен келип ушундай жана кооперативдин айланасындагы ызычууларга келип чыкты. Жана кооперативдин, коммерциялык эмес кооперативдин, турак жай курулуш кооперативдин айланасындагы аларды колдонуудагы баягы кемчиликтерди алып келгендиктен бул жерге биз ошол мыйзамга өзгөртүү киргизип, толуктоолорду киргизип атабыз. Бул биринчи беренеге киргизген турак жай кооперативде түшүнүктө бул кыймылсыз мүлктү гана сатып алууга багытталат деген түшүнүктү киргизип атабыз. Буга чейин өзүңүздөр билгендей, жанагы автоунааларды жана айыл чарба техникаларын жана башка товарларды сатып алуу болгон. Экинчи беренеге киргизилип аткан бул кезек системасынын болушу. Мөөнөттүү эмес. Буга чейин баягы кооперативдер жарыяларды жүргүзүп, мөөнөттөрдү коюп алып, мөөнөттөр убагында аткарылбастан бул мыйзамдын талабына да каршы келип, ошонун айланасындагы ызычуулар чыккан. Ал эми 5-чи беренеге 5.1 деп киргизип атабыз. Бул жерде кооперативдин түзгөн фонддор, келип түшкөн акча каражаттар кооперативдин максатына гана колдонуш керек. Андан башка сарт алуучу чыгымдарды камтыбаш керек. Булга дагы мисал, баягы кооперативдер кээ бир банктардан ашып түшүп, стадион толо элдерди жүргүзүп, баягы ашыкча чыгымдарды, административ чыгымдар менен жүргүзүлүп келген. Бул да кооперативдин түпкү маңызына каршы келип, ушундай финансылык алешемдиктерден жанагындай ситуацияларга алып келген. 8-чи беренеге киргизилип аткан кандай гана төлөмдөр болбосун, милдеттүү жана кошумча төлөмдөр болсо, бул финанс кредиттик мекемелери аркылуу бул кооперативдин фондуна гана түшүш керек болчу. Ал эми тажрыйба көрсөткөндөй, элдер баягы бирөөдөн бирөөгө бере калып, же бирөөнүн атына которо калып, Россияда жүрүп, же чет өлкөдө жүрүп, ал максаттуу акчалар дагы өзүнүн максатына келип түшкөн эмес да. 9-чу беренеге киргизип атабыз. Бул турак жай кооперативтерин ошол мүчөлөрдүн муктаждыктарын гана чечүүгө деп. Жана ар бир мүчөнүн өзүнүн катышуусун камсыз кылуу үчүн онлайн жана офлайн түрүндө жалпы чогулуштарды өткөзүү кылуу, бул чет өлкөдө болобу, алыс жакта болобу, ошол мүчөлөр түз катышып турууга. Жана турак жай кооперативди веб сайтын милдеттүү түрдө болушу жана маалыматтарын бүт жүргүзүү.
12 беренеге кагаз жана электрондук түрдө мүчөлүк китепчени берүү болуп атат. Кээ бир кооперативтерде мүчөлүк китепче да берилген эмес, анткени аны мыйзамында аткарбастан мүчөлүк китепчеде ошол кайсы пайды төгүп атат, кандай максатта, кандай өзгөртүү болду, кандай кошумча бай бүт камтыш керек. Бунун дагы электрондук түрдө мүмкүн кылып атканыбыз, анткени алыста болсо дагы өздөрүнүн жанагы электрондук байланыш аркылуу камсыз кылуусу. 13 беренеге милдеттүү түрдө реестрде жүргүзүш керек. Ошол жанагы арызды кабыл алып, мүчөлүккө кирип, китепче алып жүргөндөн кийин. 14 беренеге турак жайдагы жана жарандар акчасын кайтаруудагы мөөнөттүн азыркы редакцияда 12 ай арыз берүү үчүн. Ал эми финансылык жыл бүткөндөн кийин 3 айда кайтарып ала турганды биз 12 айды 6 айга кыскартып атабыз. Ал эми бир финансылык 3 айды 1 айга түшүрүп атабыз. 17 беренеге ушул кооперативдин башкаруу органдары, кеңеши, башкармалыгынын мүчөлөрү жана анын аткаруучу органдары кооперативдин уставдарын жана финансылык маселелерин жана башка талаптарын бузганда анын укук жоопкерчиликтерин караларын күчөтүү боюнча. 18 беренеге бир гана мүчө, бирөөнүн гана мүчөнүн атынан добуш берип катыша алат деген ченемди киргизип атабыз. Буга чейин биз турак жай кооперативтерин анализдегенде бир канча адамдын атынан бирөө келип коюп эле жанагы жалпы катышуунун түз камсыз болбой бир топ ууч адамдар топтолуп ошол кооперативдин уставдарын жана финансылык маселелерин чечип түшкөн. Мындан кийин дагы ошол протоколго бүт катышуучулардын кол коюусу жана 5 күндүн ичинде катышпаган жарандарга жеткизип берүүсүн камсыз кылып атабыз да. Анан кийин бюллетенди дагы добуш берүүнү дагы электрондук түрдө мүмкүн болуу жагын карап атабыз. Анткени ошол алыста болгондор дагы ошол күн тартибине коюлган маселе боюнча кабардар болуу менен ага добуш берүүнү электрондук түрдө камсыз кылууну ишке ашыруу боюнчачы. Дагы 23 беренеге 20-23 берене кылтабыз. Кооперативдин кеңеши жана башкармалыктары өздөрүнүн башка чыгымдарга алып келген болсо, ошолорду өздөрүнүн баягы субъективдүү аракеттеринен болсо, аны кооперативдин пайдасына, фондуна төлөп берүү. 24 беренеге киргизтабыз. Ревизиялык комиссияны 2 киши болчу биз 3 кылып атабыз. Бул көз карандысыз болуп, ошол 10%дан кем эмес мүчөлөр дагы өздөрү жүргүзүп алышат. Мындан кийин 26 беренеге да киргизип атабыз. Бул 24 беренеге да 7-8 пункт киргизтабыз. Бул жерге баягы бул кооперативтердин өздөрүнүн өкүлчүлүктөрү жарандар кайрылып, мамлекет тарабынан бир ыйгар муктуу орган болсо, ошол контролдосо дегенде биз дагы 24 беренеге киргизип атабыз. Мамлекет министрлер кабинет тарабынан аныкталат жана анын ыйгар муктуу жоболору дагы бекитилет депчи. Ушул текшерүү комиссиясында да бул жерде кооперативдин ишинин начарлашы, аны банкроттук жагдайларга алып келүү боюнча дагы көз карандысыз жүргүзүп, квалификацияланган адистерден туруш керек жана ал жалпы жыйынга маалыматтарды алып чыгыш керек. Негизинен урматтуу депутаттар, сунушталган ушул суроолор болсо жооп берүүгө даярмын. Рахмат, урматтуу депутаттар, суроолор. Надира Азимовна, сөз сизде. Рахмат. Айтсаңызчы, баяндамачы, бул кооператив боюнча мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизүүгө эмне зарылчылык болду? Урматтуу Надира Азимовна, бул жанагы 2018 жылдардан бери коомчулукта баягы турак жай кооперативтердин буму башталып, ал өткөн жылдардан баштап ошол ыксан, ушунун баары ошонун негизинде биз ошолор менен жолугушуу жүргүзүп, ушул мыйзам долбоору иштелип чыкты да. Ошо ыксандын мүчөлөрү менен талкуулап көрдүңөрбү ушул мыйзамдын долбоорун? Жалпы ошол ыксан, жалпыга маалымдоо каражаттарында айтылган баягы Ансар, Аюм, Келечек, Кейжи ушунун баардыгынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен бир жалпы жонунан оңго чукул отурумдар болуп, алардын сунуштары дагы эске алынып, иштелип чыккан мыйзам долбоору. Себеби мен азыр сиз берген баяндаманы салыштырмалуу таблицаңыздын негизинде абдан дыкат саресеп салып отурдум. Бул мыйзамдын долбоору бүгүнкү күндө бизден коомго өтө керек, зарыл мыйзам болуп атат. Себеби акыркы учурда өтө эле карапайым элди кыйнап койгон ушул турак жай сатып алуучулардын ишеничине кирген түрдүү
наамдарда чыккан кооперативдер түрдүү жанагындай бир пирамида сыяктуу үй сатып берүүгө адамдарды мындай үгүттөгөн маселелер өтө көп болуп кетти. Ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө алыска барбайлы ошо Ихсан кооперативинин айланасында ой жүгүртүп көрсөк болот. Ошондогу бүгүнкү күндө жүздөгөн адамдар артынан каражатын ала албай, аны уюштуруучулар жооп бере тургандар дагы түрмөдө отуруп атышат. Ошондуктан бул мыйзамды азыр бул концепциясы келип атат да азыр бизге биринчи. Бул концепция тура. Концепциясын кабыл алып туруп, биздин экинчи окууда биз комитеттин мүчөлөрүн, депутаттарды чакырат элем. Ушуга бир серьезныйраак мамиле жасап туруп, коомчулукту катыштырып, өзүбүздө бир парламенттик угуу өткөрүп койсок, коомчулукка биздин эл өкүлү катары элдердин реалдуу жашоодогу түйшүгүнө мыйзамдуу куралдантып бергенге шарт түзүп берет элек, өзүбүз дагы салымыбызды кошкон болот эле. Ошон үчүн азыр концепциясын кабыл алганга мен сиздерди чакырам. Экинчи окууда бардыгыбыз өзүбүздүн биргелешкен иш аракеттерибизди салым кошойлу деп сиздерге сунуш кылам. Рахмат. Рахмат. Башка суроолор барбы, урматтуу депутаттар? Камила Абдыразаковна, сөз сизде. Урматтуу баяндамачы, мен мыйзам долбоорун эмнеге өзгөртүп алып келет деген суроону бергим келбейт. Эмне үчүн бизде кооперативдер өнүкпөйт Кыргызстанда? Эмне үчүн? Жоогуңар барбы? Мына силер Минюст аналитика деген мен эконом менен биргеликте жазайсыңар да. Эмне үчүн кооперативдер өнүкпөйт бизде? Биз кайра эле мыйзамдарды өзгөртүп беребиз. Кандай дейсиз? Бул мыйзамда эмеспи? Мүмкүн дейм да. Урматтуу Камила Абдыразаковна, кооперативтердин бизде жалпы жонунан 5057 кооператив бар. Мен азыр бир аз статистикага токтолуп кетейин. Анын 4,5 миңи бул коммерциялык кооперативтер. Ал жерге бул айыл чарба, кызмат көрсөтүүлүк, өндүрүүчүлүк, агрардык, үрөөнчүлүк, чарбачылык кирет. Анан ал кооперативтерде маселе жок, алар өзүнүн тийиштүү министрликтери менен иштеп жүрөт. Кечиресиз, сөзүңүздү мен бөлөйүн. Кечирим сурайм. Тиги ошол айыл чарба кооперативтеринде болуп атат да маселе. Мен эмне үчүн айыл чарба кооперативтер өнүкпөйт? Мына мисалы бизде Лейлек районунда Жаңжыр аймагында 3 айыл чарба кооперативи болгон. Бул жүзүмдү кайра иштетүү боюнча. Арбетика, Батыс Ю, Достук дагы деген кооперативтер болгон. Иштебей калды го бүгүн. Мына министрликке канча жолу мен кат жаздым, отписка эле келет да. Баягы эле жооптор келет. Кеп мыйзамда эместир. Мамлекеттик деңгээлде мындай бир анализ жасап көрбөйсүңөрбү? Эмне үчүн айыл чарба багытындагы кооперативдер иштебей калып атат? Айыл чарба багытында жолго коюлган жок да, азыр сиз жолго коюлган айыл чарбада дегендей мааниде айтып атасыз да. Жолго коюлган жок айыл чарба багытында. Мен курулуш башка тармактарды айтпай эле коеюн. Урматтуу Камила Абдыразаковна, бизде айыл чарба кооперативтери үлүш жерлерин негизде жана башка өздөрүнүн күч салымдарын кошуу менен жүрөт. Эми мамлекет тарабынан дагы өзүнүн бир жеңилдиктери болсо керек. Бирок эми кооператив же кандай коом өнүгүш үчүн деле өзү эмгек кылыш керек да, адамдар делечи. Өздөрү дагы аракет кылыш керек да. Бул жерде чоң саясат. Баягы тиги бала бакча, мектептен баштап бул эмгек болгон тарбия керек болот. Эмгек, ооба. Ушул нерсени силер комплексный, толук кандуу бул мамлекеттик саясат болуш керек да. Өз алдынча жашап кете албай атканын себеби, түпкү себеби бизде фундаментти курбай эле биз үйдү куруп алгандай болуп атабыз да. Анан мыйзамдарыбызды кайра эле алып келип атабыз да бул жердечи. Мыйзамдарда эмес маселе. Бул саясаттуу болуп атпайбы? Бүгүнкү күндөгү курулуш тармагындагы кооперативтерди карагыла, эми бул Ашмалтай чыгып өттү. Бир эле Ихсан Мисага окшогон компанияларды көрүп атабыз бүт баарын. Ошон үчүн бул маселеде мына Минюс эми силер мыйзамдык жагын карап өкмөттө мындай тескеп аткандан кийин силер саясатын туура жасагыла. Мен каршылыгым жок. Бул мыйзамдын концепциясын колдойм. Бирок бул жакта иш жүзүнө келгенде практикада мыйзамдар аткарылбай атат да. Рахмат. Урматтуу депутаттар, дагы суроолор барбы? Суроолор жок. Мен дагы бир суроону берейинчи. Бул жерде башкы прокурордун орун басары отурат да. Суроомунда азыр канча иш козголгон ошол кооперативдер боюнча? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Башкы прокурордун орун басары Коңкубаева Үмүткан Нургазиевна. Катуураак айтсаңыз.
Кыргыз Республикасынын аймагында жалпы 22 турак жай кооперативтерин жана башка каржы пирамидалардын аракеттерине карата укук коргоо органдары тарабынан 2576 кылмыш иштери козголгон. Канча? 2576. Ушунча кылмыш ачылды иштер? Ошончо ачылган. Жалпы келтирилген зыян 1 миллиард 305 миллион 647 миң 936 сом. Алар Ихсан групп, жанагы кооперативтер, Береке групп, Ансар групп, биринчи турак жай, Алтын казык деген барбы? Алтын казык деген жок. Асыл айымдар, жүрөккө жүрөк, Элиза үй буюмдары, Мега Инвест, Ордо Мурас, МПК, Эл биримдик, балыкчы ынтымагы, Энворк, Вайф, Виндес Асент Мейважмент, Гермес жана Аруке ушулар. Түшүнүктүү. Вот мына карабайсызбы? Кеч келип атат да мыйзам долбоор. 1 миллиард 500 миллион сом турабы? Ущерб. Эми жарандарды, алданып калган жарандарды биз эмне кылабыз? Алар бизден сурап атпайбы? Алар кантип каражатты ала алат азыр? Мисалы ошол эле Ихсандын банктын счетто барбы акчалар? Каражат барбы? Азыркы Ихсан групп боюнча азыр иштин баары соттук териштирүүгө өткөн, соттук териштирүүгө кайрылыш керек да, каражаттар. Жок, мен түшүнүп атам, жооп ушундай эле, сот карап атат, тергөө карап атат, бирок бир маселе да, алардын банктын счетто барбы каражат? Аны ички иштер министрлиги жооп берсин, ашу тергөөдөн. Анда Ашыр Кожаев. Улуттук банктын дагы орун басары бар бул жакта. Ооба, билем. Саламатсыңарбы? Ихсан групп боюнча азыркы күндө счетунда 12 миллион 700 миң сом бар. Жалпы келген Доллар сомбу? Сом менен. Жалпы келген чыгым Ихсан групп боюнча азыр такталып сотко кеткен боюнча 425 миллион сом. Канча? 425 миллион сом түзөт. Только 12 миллион сом эле бар. Ооба, бар. Ою. Эми алданып калган жарандарды эмне кылабыз? Вот азыр кантип ошол социалдык проблемадан биз чыгабыз? Алар чыга беришет да. Мамлекеттик органдар кайда, эмнеге караган жок. Эчке уже кыла албайбыз, жардам бере албайбыз. Урматтуу Дастан Далабаевич, сиздин жанагы сурооңузга мыйзам кеч келди деп биз булар менен жолугуш өткөзүп аттык. Анан эми бүтүп кайра жылдырайлы десек, дагы бизде бар элек деп кайра келип ошентип көп жолу жанагындай талкуу болуп калды да. Анан эми мындай немеге алып келген бул кооперативдин өзүнүн уюштурган адамдарын дагы жана билбегендик, жана туура эмес аракеттерди кылгандыгы, эсеп албагандык. Эми мыйзамды концепциясын колдоп, экинчи окууда толуктасак, анан жана кайтаруу срокторун кыскартып, жоопкерчиликтерди күчөттүк. Анан жана ыйгар муктуу орган болсун дегенди да сунуштап атабыз. Эми аны депутаттар... Жок, анысы мен биз колдойбуз. Эми бирок мындай да эми кеч келди да, өтө кеч. Мына карайсызбы, канча зыян болуп кетти да? 1 миллиард 500 миллион сом. Жарандардын чөнтөгүнөн шыпырып салышты да. Мели, суроо жоопту ала албай калдым. Башка суроолор жок, урматтуу депутаттар. Анда концепцияны мен добушка коем. Ким макул? Каршы жок,